Аны тармакча ичинде тоголок аял дешет. Бою жапалдаш, өзү толмоч, бир моюн, кол буту быртыйып кыска болгондуктан майда кадам таштап көчөдө кетип баратса, тоголонуп бараткандай көрүнөт. Ошон үчүн эл аны сыртынан тоголок аял деп коюшат. Тоголок аял башкалардын эмне дегени менен иши болбойт. Эртеден кечке үй бүлөсүнүн тиричилигин жасап, тоголонуп жүрө берет. Көчөдө жүрсө эки колунан эки баштык түшпөйт. Базардан картошка, un, кант, чай дегенди үйүнө кумурскадай ташый берет. Ал жашоого көр оокат үчүн гана жаралгандай. Анын күйөөсү кайсы бир мекемеде жооптуу кызматта иштейт. Келбеттүү, зыңгыраган бир сырдуу киши. Көйнөгү дайыма бакай, таптаза. Эрте кетип, кеч келет. Кээде дем алышта да иштей калат. Жаркыраган кымбат машинесине негедир аялын салбайт. Ал баштыктардын көтөрүнүп, өзүнчө жүрө берет. Күйөөсү үй тиричиликте жардам бере албаганы менен акча тыйынды түзүп эле табат. Оокат ашка үзбөй берип турат. Ошонусуна шүгүр. А тоголок аялга ошол эле керек. 4 баласы бар. Алды студент, арты мектепте окушат. Бул үй бүлөнүн бүт түйшүгү толугу менен тоголок аялдын мойнунда. Балдарынын да энесине кол кабыш кылганга убактылары жок. Сабакка барышат, сабак даярдашат, анан кол телефондорунун бетин сөмөй менен өйдө төмөн жылдырышып, үнсүз тиктей отура беришет. Аялдын телефону сүйлөшкөнгө гана жарай турган жөнөкөй, жазуулары өчүп калган эски телефон. Мага ушул эле болот, дейт өзү. Аны менен балдарына, күйөөсүнө чалып, кабар алып турат. Кимиси канчада келсе да чай-пайы даяр туруш керек. Өмүрү күн чыкканча уктап көргөн эмес. Таң эрте күйөөсүнүн ишине, балдарын окууга жөнөтүүгө даярданат. Баарын убагында ойготуу керек. Күн сайын сары май салып, таттуу ботко бышырат. Каймак сүтүн, жумшак нанын үстөлгө коет. Баары жуунуп таранып, ичип жеп, туш-тушка чыгып кетишет. Аял жалгыз калып, үй ичинде тоголонуп басып, баарын тазалап, жыйнай берет. Манжылары мыртыйып кыска болгону менен эркектикиндей күчтүү колдору бар. Ушул москол колдору менен бир үй бүлөнүн кир когун аралтып, оокатын алга сүйрөп келатат. Чарчадым деген сөз оозунан чыкпайт. Үй жыйнап жүрүп, базарга барып эмне алып келүүнү, кечки кандай тамак жасоону, күйөөсү эртең кайсыл кийимин киерин ойлоно берет. Тоголок аял мындан башка эч нерсени деле ойлонбойт. Көзгүгө каранып, өңү башын сылап сыйпап алууга каалоосу да, убактысы да жок. Анын бир максаты үйү таза, тамак ашы даяр, кийим-кечелери жуулуу болушу керек. Күндөрдүн биринде тоголок аялдын кан басымы көтөрүлүп, дене табы от болуп күйүп, буттары калчылдап баса албай, ал угуруп ооруканага жатып калды. Ага дары-дармек, тамак аш алып барууга эч кимисинин колу бошобой, бири-бирине шылтап, үйдөгүлөр кыжылдаша башташты. Күйөөсү ойлонуп көрүп, кошуна келин менен сүйлөштү. Акчасын төлөп, аны ооруканага каттатып турду. Өзүнүн убактысы болбой, аялынын акыбалын телефон аркылуу гана сурап жатты. Кошуна келин керектүү дарыларын алып, тамак аш жасап жеткирип турууну мойнуна алды. Акысын төлөп жатса, ага кайра жакшы эмеспи? Бул арада тоголок аялдын үйү кыйсыпыр түшүп чачылды. Тамак жасалбай, чай ичерге тазачындык калбады. Ал тургай ашканадагы таштанды да төгүлбөй, бөлмөнүн ичи жыттана баштады. Үйдүн куту кача түштү. Ал тургай эртең менен ойготкон киши жок, уктап калышып, сабактарына кечигип, ачыкка кетип жүрүштү. Доктурлардын эч нерсеге кыжаат болбой, тынч абалда жатыңыз дегенин эске албаган тоголок аял үй жайын ойлоп кыйналды. Оюна койсо, палатадан бүгүн эле чыга качып, тирилигин жасагысы келип турду. А күйөөсү болсо бул учурда кызматынан чыгып, шаар четиндеги бир ажайып ресторандын жеке бөлмөсүндө көптөн бери жолугушуу албай жүргөн Нази деген сулуу менен багалан козуну шишкебегин жеп, шарап ичип, бири-бирин кумардуу тиктеп отурушту.